Саламатсыздарбы? Балам окуган мектепте жекеси балдардын тетрадын чогултуп алган экен эле. Окуучу кыздардын бирөөсүнө таркатып берүүсүн айтканда, ал таркатып жатып, 10дон ашык тептер менен баламды башка чаап салыптыр. Балама катуу тийгендиктен балам ордунан туруп, анын жүзүнө уруп салыптыр. Мурду канаптыр. Анын ата-энеси даттанып жатат. Бул окуяга мугалим күнөөлүүбү же менин уулумбу? Бул жагдайда сиз мектеп администрациясына арыз менен кайрылышыңыз керек. Ошол жерде териштирүүлөрдүн натыйжасында гана сизге жооп бериши мүмкүн. Бул жагдайды эки тарап менен карашыбыз керек. Биринчи, мугалимдин берип аткан мугалим менен окуучунун ортосундагы карым-катнашты алардын мамилеси боюнча карашыбыз керек. Эгерде жогорудагыдай карым-катнашта кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер боло турган болсо, анда сиз жогорудагы жүйөлөштүрүп мектеп администрациясына арыз менен кайрылсаңыз, ал жерден толук түрдө чечкиндүү жооп аласыз. Мен 4 жылдан бери жолдошум менен жашабайм. Кызым чоң апасында. Атасы 3 жылдан бери дайынсыз карабайт. Кызымды кантип өзүмө кайтарып алсам болот? Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 60 жана 61 беренесинин талаптарына ылайык, бул бала ата-эненин карамагында болуш керек. Ата-эне ага материалдык жана моралдык жактан толук түрдө каралгашканга милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Ошол себептен бүгүнкү күндө сиздин балаңыз башка бирөөнүн чоң атасы же чоң энеси же тайнесинин атында боло турган болсо, сиз баланы толук түрдө өзүңүздүн атыңызга алып, өзүңүз гана материалдык жана моралдык жактан колдоо көрсөтүп, анын бакымга сиз гана милдеттүү болуп каласыз. Биз тигүүчү цехте иштегенбиз. Ал жактан иштеген акчабызды ала албай жатабыз. Кандай кылсак болот? Же кимге кайрылабыз? Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин талаптарына ылайык, бул иш берүүчү менен жана иш алуучунун ортосунда эмгек келишими түзүлүш керек. Эгерде эмгек келишиминде жогорудагыдай форс-мажорный ситуациялар көрсөтүлбөй кала турган болсо, же жана башка жагдайлар көрсөтүлбөй кала турган болсо, өзүңүз жашаган аймактагы экотехинспекциянын эмгекти коргоо боюнча инспекциясы бар. Ошол жерге арыз менен кайрыласыз. Ал жерден чыгарган заключениянын негизинде сотко доттомо менен кайрылып, өзүңүздөрдөн эмгек акыңыздарды толук түрдө өндүрүп алсаңыздар болот. Эгерде сизде да түрдүү тармактын өкүлдөрүнө сурооңуз болсо, 0558 30 03 33 номерине SMS аркылуу кайрылсаңыздар болот.